Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Дагы да биз сиздер менен группа түзүү темасын улантабыз. Алгачкы кардарларды табуу жана алгачкы коңшуларды жана алгачкы адамдарды каттоо жөнүндө сүйлөшүп кетели. Демек, ушул үй кружоктору аркылуу кантип иштеп отуруп, кантип сиз жакшы айлык ачсаңыз болот жана кантип сиз 10 миң же 100 миң же 50 миң айлык ачсаңыз болот экен. Коңшуларды кызыктыруу, пряник жеп бизнес кылуу темасын сүйлөшөт экенбиз. Демек, үй кружоктор деп атабыз. Үй кружок деген бул эмне экенин азыр көрүп кетебиз. Дегеле үй кружоктордун пайдасы кандай? Үй кружок деген бул эмне? Үй кружок деген бул демек, сиз тааныштарыңызды, коңшуларыңызды үйүңүзгө жыйнап алдыңыз да кандайдыр бир тематикада сүйлөшүп жатасыз. Ошону үй кружок деп коет экен. Үйгө коноктор чакырып, ошолор менен бир жалпы бир темада сүйлөшөт. Биздин учурда бул бизнес темасында жана сулуулук темасында сүйлөшүп отуруп, аларды сулуулук темасындагы продукцияларга кызыктыруу жана бизнес темасында кошумча акча табуу темасына кызыктыруу. Мунун кандай пайдасы бар экен? Бул биринчиден бизге продукция, бизнеске адамдардын кызыгуусун пайда кылуусуна өбөлгө болот экен. Алардын кызыгуусуна шарт түзөт экенбиз. Экинчиси, адам каттоо, команда жана группа түзүү үчүн бизге сонун шанс берет экен. Мына адам каттоо үчүн, команда, группа түзүү үчүн да сонун мүмкүнчүлүк экен. Үчүнчүдөн бул алгачкы кардарларды табуу жана адамдарды продукцияга жана сулуулук темасына жана көптөгөн сиздин бизнес мүмкүнчүлүктөрүңүзгө кызыктыруу экен. Өзүңүз үчүн арзаныраак томен алыңыз, же болбосо бизден продукция алыңыз, же болбосо алып отуруп белектерди алыңыз деген сунушуңузга кызыктыруу экен. Төртүнчүсү бул коңшуларыңыз менен дагы да жакшыраак таанышып, алар менен жакын болууга да сонун мүмкүнчүлүк, эгерде сиз өзгөчө коңшуларыңызды анча тааныбасаңыз, таанышып алуунун сонун мүмкүнчүлүгү. Бул боюнча кичинекей бир окуя айтып кетсем, мына мен үй кружоктун пайдасы жөнүндө жана мастер-класстардын пайдасы жөнүндө сонун мисал айтып кетсем, Гүлнар Ж деген менин бир лидерим бар Жалалатта. Ошол жаңы баштаганда бир план койдук, ошол пландын кандайдыр бир бөлүгүнө гана жеттик да, андан кийин ал өспөй калды. Офис ачкан болсо офистин арендасын да көтөрө албай кыйналып атты. Ошол убакта көптөгөн чыгачыларында акчасы чыкпай, ордунан жылбай туруп калды бир убакта. Андан кийин мен тынбай Жалалатка барып, жардамдашканын барып аттым, чыгаша мен да кетирип аттым, ал да кетирип экөөбүздөн кыйналып аттык. Анан карасам, кыймыл-аракет жок болуп калды, жолугушуулар жок. Эмне кылышын билбейт. Анан мен айттым, Гүлнар Ж, мына деп туруп көптөгөн ыкмаларды көрсөттүм. Мына көчөгө чыгып да таанышсаңыз болот, телефон менен иштесеңиз болот. Ал убакта интернет анча катуу өнүгө элек, интернет айта албадым, бирок көптөгөн башка ыкмаларды айтып аттым. Базарга чыгып да таанышса болот, анкета жүргүзсө болот деп көрсөтүп аттым, тыынбай көрсөтүп аттым, мастер-классты көрсөтүп аттык. Анан кийин ал ошол кылам деп коюп кылбай жүрөбүрдүм. Неге дегенде, өзүн жеңиш керек адамчы. Адам өзүн жеңип, кой мен кылайын дегенге келүү кыйын да өзүчү. Ошого келип алсаңыз, ошол азартка кирип алсаңыз, бир баштап алсаңыз, сиз токтотуш кыйын болуп калат. Анан ал баштай албай жүрөбүрдү. Анан бир убакта айттым, Гүлнар Ж, макул, сиз кылам деп коюп жүрө берет экенсиз баары. Андан көрө ушинтип кыйналып жүрө бергенде, сиз кыла турган адам болбосоңуз, жөн гана сөз бойдон кыла турган болсоң да, бул офисте жабып салыңыз дагы. Балким фабрик бул сиздин ишиңиз эместир. Сиз кайерлен мурун кошол аз айлыгы бар болсо, ошо мамлекеттик иши кайрылы бериңиз. Мен кимдирге сурап калсам, Гүлнар Ж өзүнүн жолун кайра тапты деп коем. Ал фабрикте иштей албады, ал жалкоо болуп, ал аракет кылбады, ал кылам деп коюп, өзүнө ода берип коюп жүрө берди. Чоңайрыкка умтула албады деп айтпайм, мен сизди жамандабайм. Демек, бул сиздин чечимиңиз экен. Сиз чындап кылгыңыз келбейт экен. Чындап сиз сөз түрүндө гана жакшы айлык алгыңыз келет экен. Сөз түрүндө гана кыймылдагыңыз келет экен. Сөз түрүндө гана өскүңүз келет экен. Бирок чынында сиз ошону кылгыңыз келбейт экен. Бул жөн эле сөз экен. Мен дагы убактымды кетирип албаңыз. Мен дагы ушунча жол керек кетирип, ушунча убакыт кетирип, тынбай канча ишимди таштап атайын келип аттым. Жөн эле келип аттым. Сиз деле жөн эле кыласыз. Зато биз проба кылдык. Мен да проба кылдым. Мен Кудай буйрса дагы издейм, Жалалаттан башка бир адам таап ушу менен иштейм. Бирок сизге убактым уже кетирим жок. Мен кеттим анда. Эгерде жардам керек болсо айтыңыз, мен жардам керек болсо өз жардамымды көрсөтөм, офисте жабам десеңиз жабып салыңыз дедим. Жөн эле түйшүк кыла бергенсиңизге деп коюп кеттим эле. Анан кийин бир жума 10 күндөн кийин бир убакыт өткөндөн кийин кандай эмне кылдыңыз, эмне болду, кандай кылдыңыз, эмне жардам керек десем, мен иштеп атам дейт. Оборотум өсүп кетти, кардарлар жаман көбөйдү, тааныштардын тааныштары көп пайда боло баштады. Дегеле группамда адамдар көбөйүп кетти, движение көбөйүп кетти дейт. Эмне болду? Эмне кылдыңыз? Жасай баштадыңыз тапшырма десем, мен күндө мастер-класс жасап атам. Күндө үй кружогу, күндө мастер-класс жасап атам. Адамдар тимеле көбөйүп кетти, продукцияга кызыгып, продукциянын күчүн көрүп, продукциянын күчүнө ишенип адамдар бири-бирин чакырып келе баштады деп калды. Мына көрдүңүз мастер-класстын жана үй кружогунун күчү. Ал офисинде жана үйлөрдө кружоктор өткөрүп атты. Сулуулук темасында кружоктор өткөрүп атты да. Коңшулар менен иштөө арзан, жеңил. Андыктан
коңшуларды кызыктырып алуу да бул өтө сонун нерсе экен. Мисалы үчүн сиз башка жерде жашаган адамдарды кызыктырам десеңиз, аларды кардыр кылам десеңиз, сиз өзүңүздүн жумушуңуздан же окууңуздан же үйүңүздөн атайын ошо алыс жерге барып аларга продукцияны берип анан келишиңиз мүмкүн. Ал эми эгерде сиз үй кружокторун уюштуруп отуруп коңшуларыңызды өз продукцияңызды кызыктырып алсаңыз болсоңуз, анда сиз көптөгөн убакытты жана жол керени жана күч энергияңызды үнөмдөгөн болосуз. Анткени сиз башка шаардын башка жерине барып отурбай, өз жашаган жериңизге жакын жердеги адамдарды каттап ошолорду кызыктырып алат экенсиз. Андыктан сиз бул жерде ушул нерсени жасасаңыз сөзсүз түрдө өсүп кетет экенсиз. Эми даярдык, кандай даярдыктарды көрөбүз үй кружогун уюштуруш үчүн? Биринчиси, үй кружоктун программасын, убактысын белгилеңиз. Кайсы күнгө, кайсы убакытка жасайсыз, ошонун анын программасын. Кандай мастер-класс өтөсүз, кайсы продукцияларды биринчи рет көрсөтөсүз, экинчи рет кайсы продукцияны жана кандай сунуш кыласыз? Өзүңүз үчүн алыңыз деп айтасызбы, же кошумча заказ алып иштеңиз деп айтасызбы? Бул эми сиздин шартыңызга жараша жана кимдерди чакырасыз, кандай адамдарды чакырасыз, ошого жараша сунушуңуз болсо болот да. Мүмкүн болсо 2-3 сунушту тең берсеңиз да туура болот экен, 3 сунушту тең өзүңүз үчүн алсаңыз болот деп туруп, ал боюнча кыскача айтып кетип, заказ алып иштесе болот, ал боюнча кыскача жана бизнес кылып айлыкка чыкса болот, 20 миң сом айлыкка чыкса болот деген сунушуңузда үчөөнү тең айтсаңыз болот экен. Ошонун программасын алдын ала түзүп сүйлөшүп алышыңыз керек экен, командаңыз менен. Кийинки коноктордун тизмесин түзүңүз. Кимдерди сиз чакырган жатасыз? Бирок коноктордун тизмесин түзгөндө дайым эсиңизде болсун, сиз эгерде 10 кишини кел деп чакырган болсоңуз, сизге 7 киши келем деген болсо, ошонун 5-өсү, 4-өсү гана келет. Калганы сөз түрүндө келем деген бойдон иши чыгып калып, ар нерсе болуп келбей калат. Андыктан сиз дайым мүмкүн болсо, сиз пландаштырган, сиздин бөлмөңүзгө бата турган адамдардын санынан көбүрөөк адам чакырышына аракет кылыңыз. Андыктан ушинтип пландаштырып алып, анан конокторду чакыра баштайт экенсиз. Кийинкиси, мастер-класска даярдыкты жасаңыз. Кандайдыр бир мастер-классты мен уюштурам деп даярдыгыңызды көрүңүз да. Аны кандай алып даярдык көрөсүз? Демек, сиз кандайдыр бир бет майларды же скраптарды даярдап коюңуз, балким сиз колуна же бетине скрап жасайсыз. Эгерде скрап жасачу болсоңуз, бир колуна жасайсыз, экинчисине жасабайсыз. Скрап жасаш боюнча сиз наставниктен сурап, жана интернеттен скрап жасаш боюнча сабактарды көрүп үйрөнүп алсаңыз болот дегиле. Биздин дагы скрап жасаш боюнча жакын арада, Кудай буйрса, мен үмүттөнөм, скрап жасаш боюнча видеолор сөзсүз түрдө болот деп ойлойм. Кийинкиси, мына кир жугуш порошокторду жасасаңыз болот. Мына кадимки Тайч Ариэль порошогун алып, кичинекей упаковкасынан арзаныраак 450 граммдык упаковкасын жана Фабиликтен мына 120 граммдык упаковкасын алып, же болбосо пробнигин алып, экөөсүн 2 стакан алып, 2 стаканга сууду куюп туруп, баклажка сууду алып, анан зеленканы алып алыңыз, зеленканы тамызып туруп, бирисине Фабиликтин порошогун салып, бирисине Тайтты Ариэльди салып туруп, аралаштырып туруп 15 мүнөткө коюп койсоңуз, зеленка тамызгандан соң Фабиликтен 1 кашык, тигиден Ариэль Тайттан 3 кашык саласыз дагы. Анан мунун кандай зыян жана пайдасы экенин айтып берип коюп, 20 мүнөткө таштап коюп, 20 мүнөттөн кийин скраптарды колдо жасагандан анан кийин текшерип көрсөтсөңүз болот. Бул дагы өтө сонун эффект берет. Адамдардын продукциянын Фабиликтин порошогунун канчалык күчтүү экенин ошондо чындап өз көзү менен көрүшөт дагы, кызыга башташат экен. Дак кетирүүчү карандаш. Мына дак кетирүүчү карандашта сиз мастер-класстарды уюштуруп, ошолордун жардамы менен да көптөгөн адамдарды каттасаңыз болот экен. Казан жана казан агарчу каражатты алып алыңыз. Казандын өзүндө алып алсаңыз сонун болот. Казанды, чугун казанды же кастрюляда алып туруп, мүмкүн болсо анын көбүсү болсо жакшы болот, жана күйүктөрү жакшы болсо жакшы болот. Аны сиз алдын ала албетте үйдө бир ирет жасап, үйрөнүп машыгып алыңыз дагы. Анан даяр болуп калгандан кийин сиз ошол казан агарчу каражатты алып туруп, жана казанды алып туруп, ошо конокторго сонун мастер-класс көрсөтсөңүз болот. Ошол планды түзүп алып, эмнелерди көрсөтө аласыз? Кайсы каражаттар боюнча сиз мастер-класс уюштура аласыз? Ошону алдын ала сүйлөшүп алып, наставниңиз менен андан кийин ролдорду бөлүштүрүп чыгыңыз, ролдорду. Ким эмне жасайт? Ким кайсы мастер-классты өткөргөнү жана уюштурганы жардам берет жана жардамы тиет. Андан кийин столго даярдык. Столго даярдыкта алдын ала сүйлөшүп алыңыз. Мүмкүн болсо столго сиз тамак аш эмес, печенье жана чайларды койгонуңуз жакшы болот. Анткени бул сиздин сүйлөшүү темасына көбүрөөк барат. Ал эми эгерде сиз аларды тамак берип тойгузчу болсоңуз, анда алардын курсагы тоюп калгандан кийин адам көпчүлүк учурда курсак ачыракта көбүрөөк сатып алат да. Өзүчө курсак токто эчине салгысы келбей калат, кыймыл аракет кылгысы келбей калат, сиздин сөзүңүздү уккусу келбей калат. Андыктан мүмкүн болсо печенье же чай болсо, ал адамдын аппетити мындай энергиясы толуп турат да. Ал өзүңүздөр байкасаңыздар керек, курсак катуу тоюп калганда адамдын уйкусу келе баштайт, жалкоолонуп эч нерсе кылгысы келбей калат, отуруп эч нерсе кылбай отургусу келет. Андыктан жалкоолонуп, сиздин сөзүңүздү жалкоолонуп угат. Ошон үчүн сиз мүмкүн болсо тамак эмес, печенье чай коюңуз. Конокторго телефон чалып, анан аларды чакыра баштайт экенсиз. Убактысын белгилеп алгандан кийин аларды чалып чакыра баштайсыз. Мүмкүн болсо 2 күн, 3 күн мурун чакыра баштаңыз да, анан 1 күн калганда аларга эстетип чыгат экенсиз. Анан мүмкүн болсо, анан ошол күнү дагы ошол конокторуңузду бир сыра, бир жарым саат, 1 саат калганда чалып эстетип баштаңыз. Кыйтырчылыктар. Үй кружогун уюштуруп атканда кандай кыйтырчылыктар бар көрүп кетели. Демек, биринчи кыйтырчылык бул биздикилер көп болуусу керек. Баса айтып кетчүсө, ушул мастер-класстарды мен уюштурушты үйрөнөм десеңиз, сиз мүмкүн болсо YouTubeга кирип казан агарчу каражаттарды кантип жасап атат ошону көрүп алыңыз. Мүмкүн болсо
бизден дак кетүүчү порошок карандаштарды кантип иштетип атат, ошолорду көрүңүз. Биздин кир жуугуч порошоктор боюнча атайын опыттар бар. Ошолорду көрүңүз, эксперимент же тест деп жасап көрүңүз. Андан соң сиз даярмын десеңиз болот.